Өзгөчө кош бойлуу кезинде келиндердичи көп жумшабагыла. Алланын ананын алатына калып кетебиз. Кудай сактасын. Аны наоборот азыр жардам берип, жумушун кишине азайтып, аны жашага дем салып, жакшынакай чай берип, биз мынакей дайым эле айтам мен. Эгерде мына уюбуз, же болбосо коюбуз, туй турган учун келип калса, биз кандай карайбыз? Çöpтерди берип, сууларды берип, жемдерди берип, жылуулап, карачы, түндөсү турабыз саат 3-тө, өзүңүз турасыз саат 2-де. Муздак суу бербей, жылуураак суу берей мага. Эсен аман, торпоктуу болуп калайлы. Бул сизге Алла Таала перзент берейин деп атат го. Ал торпок козу кой эмес го ал. Анан эмне кылабыз? Кир жуу, муздак сууну кармак, идиш аякты бүттүбү, конок келди. Буну кыл, төшөк сал, таң ата эртең менен тур, эшикти шыпыр. Өлтүрүп алабыз го. Манчалык болбойлу. Бул элибизде көйгөй бар. Ошон үчүн мен күйүп айтып аткан жерим. Кыргызстан боюнча канча жерди кыдырдык, канча суроолор бар. Мына азыр суроолоруңуздун жарымы ошондой болсо керек деп атам да. Ошон үчүн заранее эле айтып коеюн депчи. Урматтуу энелер, сиздер биздин баш көзүбүздөсүздөр. Бактыбызга бар болуңуздар. Эне болобу, кайнене болобу, бар болуңуздар. Бирок аша чаппаңыздар. Кудайдан коркуңуздар. Ошон үчүн иншалла келиндерди кадырлап, келиндерди эмне? Мактап эле койсоңуздар келин өзүнө батпайт.